Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын ыкчам нөмөт кызматынын УК нөмөтчүсү майор Бусурманкулов бүгүн 28 ноябрда 2024 жылдын Бишкек шаары боюнча жаңы салынып жаткан курулуштарда биз өрттүк тактикалык машыгуу өткөздүк өздүк курамга. Бул машыгуунун максаты өздүк курамдын психикалык, моралдык жана бийиктиктен өзүнүн коркпостугун. Мында ар бир өздүк курамдын ар бир катышуучусун лестницаны 54 метр бийиктикке чейин көтөрүп 14 этажга чейин ар бирин бирден көргөзүп, түшүндүрүп, андан сырткары куткаруу кызматы келип өзүнүн батутту жайып өздүк курам ошого секирип аны өздөрүн да көрүштү. И автошаты аркылуу дагы 9 этажга көтөрүлүп, рабочий линия кандай чоюлат, кандай ыкмалар менен чоюлат, баары түшүндүрүлүп, өздүк курамга жеткирилди. Ушу биздин бүгүнкү өрттүк тактикалык машыгуунун максаты ушул болчу. Мен ойлойм, бул жакшы эмеде өткөрүлдү. Бул дагы бир машыгуунун өтүүсүнүн себеби бул ушундай азыр Бишкек шаары боюнча бийик кабаттуу үйлөр көп курула баштады. Ошону негизинде бул ушундай строй компанияларга келип биз өтүп атабыз да, чтоб пожарный без өрттүк коопсуздук сакталыш үчүн биздин автоцистерналар, автошаттылар кирип беспрепятственно установка болуп коюуга эметкен шарттар түзүлгөндүгү тууралуу ушундай эмелер машыгуулар өткөрүлүп атат. Мен Кот курулуш компаниясынын келечек участогунун начальник участогу Дарканбаев Садырбекмин. Биздин объектиге участокко МЧСтин пожарный командасы келип учение машыгуу өткөрүштү да. Ошол машыгуу өткөргөнгө биздин объектине туура тандап алышкан экен. Себеп дегенде биздин объектиде машыгуу өткөнгө баардык шарттар бар экен. Мисалы, могу балкондордо пожарный люктар бар, машиналар кеңири кирип чыгып, пожарный өзүнүн кызматын өткөргөнгө ылайыктуу болгон экен. Ушул пожарный машыгуу өткөргөндө биз да баардык нерселерди уже түшүндүк. Курулушта кандай нерселерди туура куруу керек экенин, пожарный коопсуздукка туура шарттарды да коюп кеткенге ыңгайлуу кылып курганга дагы ошолорду баардык нерсени түшүндүк да. Мындай машыгуулар ар бир объектилерде өтүп туруусун сунуштайм. Себеп дегенде өрт коопсуздугу бул тилсиз жоо ар бир убакта келип калышы мүмкүн. Кудай өзү сактасын ошол нерседен. Ушундай машыгуулар тез өтүп турса, биздин Кыргызстанда өнүгүү болот деп ойлойм да.